Жубайы жибекти атып өлтүргөн жаран өмүр бою эркинен ажыратылды. Бишкекте Жибек Рустемованы атып өлтүргөн жолдошуна сот өкүм чыкты. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Свердлов райондук сотунун 10 июлдагы өкүмү менен айыпталуучу жолдошу кылмыш жаза кодексинин 122 беренесинин 2 бөлүгүнүн 7 пункту өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүрүү боюнча күнөөлүү деп табылып, өмүр бою эркинен ажыратылды. Ошондой эле мүлкү конфискацияланды. Мындан тышкары ал уруп сабап кыйноо боюнча дагы күнөөлүү деп табылып, 5 жылга эркинен ажыратуу жана мүлкүн конфискациялоо жазасы дайындалды. Кылмыш жаза кодексинин 77 беренесинин негизинде дайындалган жазалар жарым-жартылай кошулуп, акыркы жаза катары ал өмүр бою эркинен ажыратылып, мүлкүн конфискациялоо өкүмү чыгарылды. Ошондой эле соттун чечими менен жабырлануучу жарандын 2006 жылдын 12 сентябрында туулган жарандын пайдасына моралдык зыяндын ордун толтуруу үчүн 1 миллион сом өндүрүлдү. Айта кетсек, өткөн жылы декабрда Бишкектеги батирлердин биринде жолдошу аялын тапанча менен атып өлтүргөн окуя катталган. Шектүү дароо кармалган. Ал 48 жаштагы маркумдун мурунку жолдошу, мурун укук органдарында иштеген жаран болуп чыккан. Булак супер кежи. Ош шаарында 29 жаштагы жаран киши колдуу болду. Ош шаарында адам өлтүрүүгө шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу шаардык милиция Супер кежи порталына билдирди. Маалым болгондой, бүгүн 17 июлда саат 3:00 чамасында Ош шаарында 1997 жылы туулган жаран бычактан жаракат алып, окуя болгон жерден каза болду. Милиция кызматкерлери кылмышка шектүү катары 1997 жылы туулган жаранды аныктап, саат 4:10 чамасында кармашты. Учурда окуянын бардык жагдайларын аныктоо үчүн тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Тергөөнүн жыйынтыгы менен кошумча маалымат берилет. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Алтайда мамлекеттик казынанын кирешеси 454,2 миллиард сомду түздү. Быйыл январь-июнь айларында мамлекеттик бюджеттин кирешеси 454 миллиард 251,8 миллион сомду түздү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Кысмалиев аппараттык жыйында маалымдады. Өкмөт башчынын айтымында киреше пландалган көрсөткүчтөн 22 миллиард 652,7 миллион сомго ашкан. План 105,3% аткарылган. Мамлекеттик салык кызматтын кирешеси 191 миллиард 620 миллион сомду түздү. Бул пландан 7 миллиард 442,7 миллион сомго көп. План 104% аткарылды. Мамлекеттик бажы кызматтын кирешеси 87 миллиард 380,4 миллион сомду түздү. Бул пландан 4 миллиард 385,8 миллион сомго жогору. План 108,3% аткарылды, деди Кысмалиев. Булак супер кежи. ЭДПнын өсүү ыргагы 11,9%га жетти. Быйылкы жылдын биринчи жарымында ички дүң продукциянын көлөмү 960 миллиард сомду түзүп, реалдуу өсүү ыргагы 11,9%га жетти. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Кысмалиев аппараттык жыйында маалымдады. Кыргызстан ЭЭПке мүчө мамлекеттердин арасында ЭДПнын өсүү ыргагы боюнча биринчи орунду ээлейт. Өсүш экономиканын бардык тармактарынын салымы менен камсыз кылынат. Курулуш тармагы 69,6% өстү, тейлөө чөйрөсү 6%, айыл чарба 4,3%, өнөр жайда өсүү 12,8%ды түздү деп билдирди өкмөттүн маалымат кызматы Кысмалиевдин сөзүнө шилтеме кылып. Булак супер кежи.
Камчыбек Ташиев 2027 жылы өтүүчү президенттик шайлоого катышпайм. УКМК Next төрагасы Камчыбек Ташиев алдыдагы президенттик шайлоого катышпайт. Анын билдирүүсүн тарапташы Өткүрбек Рахманов соц тармактагы баракчасына жарыялады. Анда Ташиев 2027 жылы өтө турган президенттик шайлоодо учурдагы өлкө башы Садыр Жапаровдун талапкерлигин колдоору айтылат. Бул дагы менин көптөн бери айтып келе жаткан так позициям экенин билесиздер. Себеби өлкөнүн туруктуулугу, мамлекеттин кызыкчылыгы жана элдин ынтымагы баарынан жогору турат. Мен мамлекетчил жана мекенчил адам катары досум Садыр Нуркожоевичти колдоймун. Досумду колдоо менен мен мамлекетибиздин өнүгүүсүн, элибиздин биримдигин жана Кыргызстаныбыздын келечегин колдогонум деп билемин. Мен мамлекетиме кызмат кылып келе жатканыма сыймыктанам. Эли менен мамлекетим үчүн ак кызматымды мындан ары да улантам. Менин атымды пайдаланып, жалган маалыматтарды таратып, ушак, кайын, кыйбат аркылуу элди адаштырууга аракет кылгандарға, бузукуларга ишенбеңиздер. Андай адамдардын максаты коомго бүлүк салуу, элдин ынтымагын бузуу. Биз ар кандай кырдаалда достукка, берилгендикке, мамлекетке болгон жоопкерчиликке бекем турушубуз керек. Достуктун ыйык шартын кандай кырдаал болсо дагы сактоо менен биз келечек муунга үлгү болобуз деп жазылат билдирүүдө.